Хашим Табып, Орозайым кыз, Орозайым карындаш. Мен өмүрүмдө бирде жолу мамлекеттик кызматта иштеген эмесмин. Мен иштебесем да, кээ бир мамлекеттик кызматта иштеп, тажрыйба топтогон саясатчылардан алда канча жакшы түшүнүгүм бар. Ошондуктан сага агалык кеңешимди айтайын. Мен билген коомдук кызматтын эң эле оору, эң эле кыйыны жана эң эле жаманы акыры барып неблагодарный, рахматы жок иш мамлекеттик кызмат. Анын ичинен эң эле ат көтөргүс эң оору президенттик кызмат. Президент мамлекет менен элдин жүгүн мойнуна алып күнү түнү тынымсыз жанды жанга коюп, өмүрдү тобокелге салып, ден соолукту курбанчылык кылып иштейт. Президент уктады дегенде 6 саат же 7 саат уктайт. Уйкудан көзүн ачып элек алдагы иштер уктаарда эмне иштер калып кетти, ким эмне болду деген суроо. Тыным албаган мээнетин эч ким баалабайт. Кокус ишинде Бакиев сыяктуу адам өмүрү кетсе, Атамбаев сыяктуу катачылык кечирсе, түрмөгө отурат, элден наалат алат. Президент периште эмес, ал инсан болгондон улам ал да катачылык кетирет, адашып калат. Азыр эле айткандай, президент инсан болгондон кийин ал киши да жакшы сөз угуп, элдин батасын алып, элдин ыраазычылыгын тапкысы келет. Башкача айтканда, анын да көңүлү бар, анын да өзүнө жараша кадыры бар. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам инсандын көңүлүн Меккедеги Кааба ташынын кадырынан да жогору койгон. Биздин ислам динибиз падышага итаат кылууга буйруган. Президент Садыр Жапаров сен менен мага жана башкаларга жагабы же жокпу ага карабай, жараткандын ыраазычылыгы үчүн баш ийгенге дин гана эмес, мамлекеттик мыйзам да милдеттендирет. Карындашым Орозайым, сага айтар биринчи насаатым ушул. Карындашым Орозайым, сен элге чындык деп күрөшүп жатамын деп соцзалынан айтып жатасың. Сен кайсы чындыкты айтып жатасың? Чындык өзү кандай категория экенин билесиңби? Албетте билбейсиң. Чындык сен менен мен жашаган коомдо болбойт. Чындыкты айтканда күрөшкөн адамдын өзү да акмак. Чындык жараткандын эркинде жана ал тартуулаган исламда гана болот. Турмушта болбойт. Сен эмне соцзалынан чындык калкып чыгат дейсиңби? Мээң жеткен болсо, ал жерде чындыктын ээси сот эмес, прокурор. Карындашым Орозайым, кайсы бир интервьюңда келечекте Кыргызстан президенти болом деп билдирүү берипсиң. Эмне, сен президенттик кызматка Садырды сындап отуруп жетем дейсиңби? Эгерде Кыргызстанда Түштүк Африка сыяктуу апартеидтик режим болсо да, Түндүк Корея сыяктуу диктатуралык режим болсо да, Садыр Жапаров Тажикстандын президенти сыяктуу үй бүлөлүк клан түзүп баш көтөргөндү түрмөгө тыгып, калганын атып, элди кырып жатса, анда элди коргоп жок. Мына ушунда сен эл ишенимин аласың. Ошондо да эл чарбасын башкара албай, эмне кыларыңды да билбей каласың. Акылың жетсе, сен президентке каршы эмес, Кыргызстанды 30 жылдан бери өнүктүрбөй, тамырлап кеткен коррупцияга каршы күрөш. Мына ушунда коомго да, мамлекетке да пайдалуу иш кылган болуп чыгасың. Эми эл тарабынан колдоо жөнүндө айтайын. Карындашым, сени желкеңен таптап, чындык айтып жатасың. Ушул жолуңан тайба деп насаат айткандар, колдоп жаткандардын өзү акмактар. Сен таптап коюп, бийлик сага чара көрдү эле, алар жаныңан качып кетишти. Жаныңда жок. Түшүнсөң, тил учунда сени күйлөй беришет, иш жүзүндө сени кидат этет. Сен алардын оюнчугуна айланып жатасың. Башка тараптан айтайын, саясат адамдан азап тозоктордон өтүүнү, өмүрдү курбанчылык кылууну талап кылган иш. Саясатчы терең билим жана илимге сугарылган, мамлекеттик кызматта тажрыйба топтогон жана башка сапаттарды талап кылат. Сенде ушул сыпаттар барбы? Акыркы насаатым, адам баласына эң кымбат нерсе бул үй бүлө болот. Сен башкысы үй бүлө күтүп, бала чакалуу бол. Жок эле дегенде 5-6 бала төрөп Кыргыздын санын көбөйт. Али сенин 10 гүлүңөн 1 гүлүң ачыла элек. Келечегиңди ойлонсоң, эл катары жашайын деп ниет кылсаң, тилиңди тый. Саясатка аралашпа. Саясат эң эле балит ыплас иш. Кетирген кемчилигиңди түшүнө алсаң, кат жазып президенттен кечирим сура. Түшүнсөң, ал киши өткөн жылы кармалганда да каматпай койдуртуп жиберген. Сени урматтап, Хашим Табып, 28 декабрь 2022 жыл. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук.